Панфилов районуна караштуу Жумалов Карпек атындагы жалпы орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенбай кызы Күлепа. Саламатсыздар балдар. Бүгүн Чыңгыран айынын 21-и. Биздин сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылганов айланган тоонун бүркүтү. Бүгүнкү сабагыбызда Токтогул Сатылгановдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Акындын чыгармаларын окуу менен каармандардын образынан оң таасир алабыз дагы, адамзаттын улуулугун баамдап билүү менен бирге адамгерчиликке, парасаттуулукка тарбияланабыз. Замана агымы, замана поэзиясы, кыргыз ырчылар поэзиясында жана коомдук саясий өзгөчө ой пикирлерди жараткан багыт болуп келерин жакшы билебиз. Кана балдар, өтүлгөн сабакты кайталап алалы. Биринчи суроо. Арыстанбек Буйлаш уулу качан жана кайсы жерде туулган? Кана балдар ойлонобуз. Туура айтасыңар. 1840-жылы Ысык көлүнүн сырт айылында жарык дүйнөгө келген. Анын атасы Буйлаш орто чарбалуу болгон. Ал атасынын ага туугандарынын малын кайтарып чогойгон. Экинчи суроо балдар. Ал кайсы датка менен той тамашаларда бирге жүрүп, өз өнөрүн уланткан? Ойлонобуз. Туура айтасыңар. Алымбек датка менен. Ал эми балдар үчүнчү суроо. Арыстанбек жашаган доордогу тарыхый окуяларды сүрөттөп бергиле. Туура айтасыздар балдар. Арыстанбек Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө, бугу менен Сарбагыш чабышына, Кененсарынын чабуулуна жана орус падышачылыгын Кыргызстандагы жүргүзгөн орточул саясатына көбү болгонун жакшы билебиз. Ал эми төртүнчү суроо. Тар замандагы акындын заман, мезгил, элдин келечеги тууралуу ойлорунан мисал келтиргиле. Карылардан көп уктук, уламадан сөз уктук. Ошондо орус чыгат дечү эле, миң үйлүгө баш болуп, болуш чыгат дечү эле. Ушу заман тар заман, азуулууга бар заман, бечарага зар заман. Байыркыдан барк кетти, каада алууга нуска нарк кетти. Жакшылардан барк кетти, каада нуска нарк кетти. Шуңдук туунун баарысы баладан чыгат дечү эле. Акча теңге түгөнүп, тыйын чыгат дечү эле. Атасынан баласы кыйын чыгат дечү эле. Кала коргон көбөйүп, кент түгөнөт дечү эле. Берилген суроонун баарына туура жооп берсеңер, азаматсыңар балдар. Балдар, кыргыз эли табиятынан таланттуу келип, илгертен ырчы жарчыларга, жамакчы жубокчуларга, акындарга, санжырачыларга аябай бай келерин биз окуп келе жатабыз. Бүгүнкү сабагыбызда зарлантып койгон күнөөсүз заманага таарындым деп, өз өмүрүндө турмуштун запкысын көп көргөн дагы бир акын композиторубуз Токтогул Сатылгановдун өмүр жолу менен таанышабыз. Биз акындын чыгармачылыгын 4 мезгилге бөлүп карасак болот. Акындын өмүрү, чыгармачылыгынын алгачкы мезгили, айдоого чейинки мезгил, үчүнчүсү сүргүнгө жүргөндөгү чыгармачылыгы, элине келгендеги жана Октябрь төңкөрүшүнөн кийинки мезгили. Азыр биринчи мезгилге көңүл буралы. 19-20 кылымдардагы кыргыз эли ырчыларынын көпчүлүгүнүн устаты болгон улуу акын Токтогул Кетмен төбөрөнүнүн түндүк батыш тарабындагы Кушчу суу деген кыштагында 1864-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал жер илгери Наманган уездинин Суу Самыр болуштугу болгон. Азыр болсо Жалал Абад областуна караштуу Токтогул району деп аталат. Токтогулдун атасы оокаты жарды, кедей адам болгон экен. Жалгыз өгүзү менен эптеп жер сейип, ошону менен үй бүлөсүн бага турган. Токтогул үчкө чыкканда кедейликтин айынан Майлы суудагы кайын журтуна барып 3-4 жыл жашап калышат. Токтогул кичинесинен атасы менен кошо байдын коюн багышып, эс тартканы Казанбек деген байдын коюн кайтарат. Ошондо деле жарыбай кийин өз айылына кайтып келишет. Анын атасы өзгөчө сөзгө чебер, куудулдук жайы бар адам эле. Энеси Бурма көптөрөсө да балдары токтогон эмес. Ушул улуу төрөлгөндө бул балабыз токтоп калса экен, элге кол болуп кызмат кылар бекен деп ысымын Токтогулу ыйгарышат. Ал өзү абдан адамга мээримдүү, таланты да бар кошокчу аял болгон. Баласына ар түрдүү жомокторду, кызыктуу окуяларды, ырларды айтып берген.
Токтогул табиятынан таланттуу адамдардын үй бүлөсүнөн өскөндүктөн зирек, зээндүү, тамашакөй, жайдары мүнөз болуп чоңойду. Баласынын талантын байкаган ата-энеси ага комуз жасатып беришет. Бала ырга да, комузга да көңүл токтотуп, эки өнөрдү бирдей өздөштүрөт. Ошентип Токтогул 11-12 жашында өзүнчө ыр чыгарып, аны комуздун коштоосунда ырдап калган. Эң алгачкы ырлары жокчулуктун айынан жүргөнүм кабак жер болду. Токтогулдун атагы 1882-жылы Манап Дыйканбайдын ырчысы Арзымат менен айтышып, аны жеңгенден кийин элге дайым болду. Турмуштун ошондогу заң мыйзамы ушу экен. Карапайым эл жакыр турмушка кептелип, адам чыдагыс абалга жеткенин сезип, акындык жүрөк муну көтөрө албады. Турмушту өзгөртө албасына көзү жетти. Ал эзүүчүлөрдүн айыбын ашкер ырдап, элдин мүддөсүн кандырды. Акынды Керимбай Бахтияр баш болгон бий болуштар жалган жала менен карматып, 1898-жылы Анжан көтөрүлүшүнө жетекчилик кылгандардын бири катары аскердик сот алгач өлүм жазасына, кийин ал 7 жылдык каторга менен алмашылды да Токтогулду Сибирге айдатып жиберишти. Акындын жалган жала менен кармалып түрмөгө кетип баратканда энесине кайрылып айткан дагыры: "Кош апаке, Керимбай кылды кесирди, кекенип мага эсирди. Жаш кезимден каршы элем, журтумдан айдап кетирди." Энесине карап: "Келээрмин кайра элиме, айланайын апаке, уккун менин сөзүмдү. Картайганда көп ыйлап, алдырба мунга көзүңдү. Ажалым жетип өлбөсөм, акыры бир күн алармын Керимбайдан өчүмдү" деп, акыры башына азаттык келерине ишенип, ал кете берди. Ушуну менен Токтогулдун айдоого чейинки мезгили аягына келет. Анжан көтөрүлүшүнө катышты деген жала менен Токтогулду Наманган аскер түрмөсүнө камап коюшат. Ошол жерден темир тордун артында отуруп жазган чыгармасы "Айланган тоонун бүркүтү". Күн тийбес тамда жатамын, күч кетип эс ооп алсырап. Алдымдан нымдуусуз өтөт, айласыз жатам жалдырап. Козголор менде дарман жок, кол бутта кишен шалдырап. Тим жатсам деле сабашат, тил билбейт солдат балдырап. Ара чалаар адам жок, аябай эстен тандырат. Айланган тоонун бүркүтү, ак жерден торго чалындым. Комузду күйгө келтирген, колума кишен салындым. Ойлонуп түшкө кирбеген, көр коолорго багындым. 26-жылымдын башында Токтогул деген ырчы карып калган чагында, эл аралабай өз үйүндө калып калган убагында, айылга ушундай меймандар келип калганда нуска сөзүн айтып минтип бермек болчу экен. Kayırıp bir gana çertim ahi Toktogul. Kara sakalak bulup oballar gayram bir jaştey joktudum. Gayram birey gülgün 25 oballar gayrelba gelbe toksudum. Eyvallar kayranemir 25 yaşka baran bozuldu. Kayran canlı bol menin o casabalar bozuldu. Tenkeyip kana gittim ahi o Toktogul. Ballar men bugün esil bir açtı joktudum. Yesil birey bilgin
Ayıma beşe baldan istesene gel beyt okşadın ho. Ballar esillem bir gayrandaş yesin barda olmaz. Esillem bir ötken samov yesesen gayra gayrılmaz. Tolgap bir gana tartkana hiygılarkan o yurtun torgaş kattın ay gerimesi top içinde de sayragan buna bu topta buldun gerimesi olkun bire jasmı ötken son o yurtun tolgunu bana aytıp gelmesin o burultaktan kılarkan buğulattın girmesi burup sayragan o topun girmesi. Ал sürgündөн өзү катарлаш саясий туткундар менен эртел кеч баарлашып, алардын да бейкүнөө менен келгендерин билди. Туткун жолдошторунун жардамы менен ал качып чыгат. 1905-жылдары айылына келет, бирок элине ачык чыга албайт. 1910-жылы аксылык болуш Жуманалы түн жамынып келип, аны кармап, Наманган түрмөсүнө өткөрүп берет. Токтогул ал жерде 4 ай жатып, анан бошоп чыгат. Токтогул Сатылганов 1933-жылы 17 февралда өзүнүн турагы саз жейдеде 69 жаш кураганда жарык дүйнө менен кош айтышат. Кыргыз Республикасында эмгеги сиңирген инсандарга Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылат. Ошондой эле Борбор шаарыбыздагы филармонияны Токтогул Сатылгановдун ысымына атап коюшкан. Токтогул Сатылгановдун ысымынан Бишкек шаарындагы Улуттук филармония, Токтогул району, Токтогул шаары жана китепканалардын аттары ошондой эле көчөлөргө дагы ыйгарылып келген. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта улуу акын композитор Токтогул Сатылгановдун өмүр жолундагы 4 урчундуу мезгилди окуп үйрөндүк. Силерге сабак түшүнүктүү болду окшойт. Эми балдар үйгө тапшырма. Кош апаке Айланган тоонун бүркүтү чыгармаларын көркөм окуп, өмүр таржымалы боюнча чакан эссе жазып, жеке номерге жөнөтө беребиз.